Саламатсыздарбы бардык EPS экзаменине даярдап аткан окуучуларым. Бул видеодо силер биринчи китептин диалогдорунун баарын котормолорун гана угасыз. Эгер менин каналыма кирсеңиз, мен бул сабактардын жалаң корейче сүйлөгөнүн, корейче айтып берип аткандардын баарын киргизгенмин. Бул жолу болсо мен биринчи диалогубуз котормолорун айтып берем. Өзүм тааныштыруудан башталат. Китебиңиздин астына котормолорун жазып. Даяр болсоңуз анда эмесе баштадык. Мен Минсумун десе да болот. Туан. Саламатсызбы? Мен Туанмын. Мен Вьетнамдыкмын. Кайталап кетемин. Минсу. Саламатсызбы? Мен Минсумун. Туан. Саламатсызбы? Мен Туанмын. Мен Вьетнамдыкмын. Түшүнүктүү болду. Анда эмесе китебиңиздин кийинки барагын ачыңыз дагы кийинки диалогго өтөбүз. Туан. Мен Туанмын. Чунгу. Сиз кайсыл жактыксыз? Туан. Мен Вьетнамдыкмын. Чунгу. Студентсизби? Туан. Жок, мен офисте иштеймин. Же офис ишкеримин десе дагы болот. Кайталап кетем. Мен Туанмын. Сиз кайсыл жактансыз? Же кайсыл жактык адамсыз? Вьетнамдыкмын. Студентсизби? Жок, мен офис ишкеримин. Түшүнүктүү болду. Азыр диалогдор жөнөкөй эле болуп атат. Кийинки барган сайын уже татаалдашып башталат. Ошондуктан азыр ордоруна жазып алыңыз дагы кийинкиге өтөбүз. 7-чи сабактын диалогу. Туан. Бул жер офиспи? Минсу. Ооба, офис. Туан. Ажаткана, даараткана кайсыл жакта? Минсу. Тиги жакта. Кайталаймын. Бул жер офиспи? Ооба, бул жер офис. Даараткана кайсы жакта? Тиги жакта. 7-чи сабактын 2-чи диалогу. Рихан. Бул жер жатакана. Бул жатакананын ачкычы. Туан. Рахмат. Тиги эмне? Ал үй бүлөмдүн сүрөтү. Кайталаймын. Бул жатакана, бул жатакананын ачкычы. Рахмат. Тиги эмне? Ал үй бүлөмдүн сүрөтү. 8-чи сабактын диалогу. Суру. Туан ши деген айым же мырза деп которула берет. Туан мырза, азыр эмне кылып жатасыз? Туан. Телевизор көрүп жатамын. Суру айым эмне кылып жатасыз? Суру. Мен тамак жасап жатамын. Ушул жерде эскертүү. Корей тилинде сен же сиз деп кайрылбайт. Кайрылып атканда дагы мырза айым деп атын кошо кайрылат. Ушул диалогдон байкасаңыз, сиз эмне кылып жатасыз деп которо беребиз кыргызча. Бирок корейче бул суру ши моэйо. Суру айым эмне кылып атасыз деп кайрылып жатат. Бул кичинекей сабак болду. Эми кийинки диалогго өтөбүз. 8-чи сабактын 2-чи диалогу. Туан. Азыр саат канча болду? Рихан. Саат 11. Туан. Саат канчада түштүк тамакты жейбиз? Рихан. 12:30да жейбиз. Кайталап кетейин. Азыр саат канча болду? 11 болду. Саат канчада түштөнү тамагын жейбиз же түштөнөбүз? 12:30да түштөнөбүз. 9-чу диалогго өтөбүз. Туан мырзанын үй бүлөсү канча адам? Же болбосо сиздин Туан мырзага карай сүйлөп атат да. Мурунку сабакта айтканмын, тергеп айтат деп. Сиздин үй бүлөңүздө канчосуздар? Туан жооп берип атат. Апам жана байкем, мен үчөөбүзбүз. Риянга карай айтып атат. Риян, сиздин үй бүлөңүз канча киши? Биз 4-өбүзбүз. Мен, атам, апам жана карындашым бар. Кийинки диалогго өтөбүз. 9-чу сабактын 2-чи диалогу. Бул адам Рияндын карындашыбы? Же мааниси боюнча айтсак, бул киши же бул адам сиздин карындашыңызбы? Ооба, туура, менин карындашым. Туан жооп берип атат. Карындашыңыз абдан сулуу экен, таттакай экен. Азыр канча жашта? Риян жооп берип атат. 20 жашта. Туан кайра сурап атат. Карындашыңыздын жигити же сүйлөшкөн баласы барбы? Жок,
Сүйлөшкөн адамы жок. Кийинки диалогду өтөбүз. 10-сабактын 1-диалогу. Туан мырза, качан Кореяга келдиңиз? Туан жооп берип атат. Быйыл февралдын 10-унда Кореяга келгенмин. Суруудан сурап атат. Сиз качан Кореяга келгенсиз? Өткөн жылдын июлунда Кореяга келгенмин дейт. 10-сабактын 2-диалогуна өтөбүз. Туан мырза, кечээ эмне кылдыңыз? Туан жооп берди. Досум менен компьютердик клубда игра ойнодум. Риан мырза, сиз эмне кылдыңыз? Риан жооп берип атат. Библиотекада корей тилин окудум. 11-сабактын 1-диалогу. Чуин деген дүкөндүн ээси. Осо осеё, кош келиңиз. Туан, саламатсызбы? Бул алма канча сом? Же канчадан? Чуин жооп берип атат. 2000 won. Тасотке жусеё, 5ти бериңиз же 5 даана бериңиз. 2-диалог. Сажаңним деген ошол дүкөндүн ээсин бул жерде дагы айтат, бирок биз кыргызча мынтип кайрылып отурбайбыз. Ошондуктан түшүнүп эле коебуз дагы, өтүп кете беребиз. Бул спорт бут кийими канчадан? 55.000 won. 55.000 wonбу? Бир аз кымбат экен. Түшүрүп бериңиз. Ошондойбу? Макул. 50.000 бериңиз. 12-сабактын 1-диалогу. Туан сурап атат. Бул имараттын ичинде банк барбы? Ооба, бар. Банк кайсыл жакта? Чиха деген бул жер астындагы имаратты айтат. Ылдыйдагы 1-этажда. Ылдыйга түшүңүз же подземкага түшүңүз дегенди билдирет. Эми 12-сабактын 2-диалогуна өтөбүз. Суруу сурап атат. Ушул жакын арада, ушул айланада же болбосо ушул жакын жерлерде аптека барбы? Ооба, бар. Аптека кайсыл жерде? Тетиги 4 кесилиштин оң жагына барыңыз. Анан больницанын алдында аптека турат. Же бар деп которсок деле болот. 13-сабактын 1-диалогу. Суруу айым, эртең убактыңыз барбы? Ооба, эртең убактым бар. Бул жерде кенчан айы деген нормально деп которулат. Убактын нормальный эле. Эмнеге? Кронде деген жерден которбойбуз. Биз чогуу кино көрбөйлүкпү? Жакшы, чогуу кино көрөйлүк. Кандай кино көрсөк? Баары эле жакшы. Суруу айым, сиз кандай кино көргүңүз келет? Же эмне көргүңүз келет? Комедия кино көргүм келет. Ар бир эле сөздү сөзмө сөз которбойбуз. Маанисине жараша эле которуп түшүнүп алсак болот. Диалогдун негизги эле маңызын түшүнүп алсак эле жетиштүү. Кийинки диалогго өтсөк, 13-сабактын 2-диалогу. Туан айтып атат. Эртең биз кайсыл жерден жолугайлык? Суруу жооп берип атат. Шичоң бул мэрия. Мэриянын алды кандай? Жакшы, анда 6-ларда жолугайлыкпы? 6-лардын кичине эртерээк болуп калат экен. 7-ден болобу? Ооба, болот. Же ооба, нормально. Анда эмесе мэриянын алдында саат 7-де көрүшөбүз. 14-сабактын 1-диалогу. Кош келиңиз. Канча кишисиздер? 2 кишибиз. Орун барбы? Ооба, бар. Ушул жакка отуруңуз. Эмне берейин? Мен бибимпап жеймин. Туан мырза, эмне жейсиз? Мен кимчичиге жеймин. Анда бизге бибимпап менен кимчичиге бериңиз. Түшүнүктүү болду, бул жерде ашканада болуп аткан диалог. Бул жерден тосуп алып, официант булардан менюдан эмнени жешин сурап жатат. Бибимпап жана кимчичиге бул корейлердин тамагы. Бул жерде которуп кереги жок. 14-сабактын 2-диалогу. Туан мырза, кимчичигени жакшы көрөсүзбү? Ооба, абдан жакшы көрөм. Кимчичиге ачуу эмеспи? Бир аз ачуу, бирок даамдуу. Риан мырза, кимчичиге жакшы көрөсүзбү? Жок, мен жакшы көрбөймүн. 15-сабактын 1-диалогу. Туан айтып атат. Жамгыр улам эле жаап атат го? Риан. Ооба, токтобой жатат. Туан мырза, сиздин кол чатырыңыз барбы? Туан.
Жок эле. Риан, сиздечи? Менде бар. Анан кийин мени менен чогуу үйгө кетиңиз. Экинчи диалог. Туан айтып жатат. Бүгүн аба ырайы абдан жакшы го. Ооба, акыркы күндөр аба ырайы жылуу болгон үчүн маанайым абдан жакшы. Суру айым, жазды жакшы көрөсүзбү? Ооба, мен жазды эң жакшы көрөмүн. Туан мырза, сизге кайсыл жыл мезгилдери жагат? Мага күз жагат, же мен күздү абдан жакшы көрөмүн. 16 сабактын биринчи диалогу. Суру айым, сиздин хоббиңиз эмне? Менин хоббим китеп окуу. Туан мырзанын хоббиси эмне? Меники балык кармоо, балык кармаганды жакшы көрөмүн. Ошон үчүн убактым болгон сайын балык кармаганы бат-баттан барамын. Же бат-баттан барып турамын десек дагы болот. Экинчи диалог. Туан мырза, эсалуу күндөрүңүздө обычно эмне кыласыз? Мен спортту жакшы көргөндүктөн көбүнчө спорт менен машыгамын. Кайсы спортту эң жакшы көрөсүз? Футболду эң жакшы көрөмүн. Ошондойбу? Анда эртең мени менен футбол ойногону барбайсызбы? Же футбол ойногону барыңыз келеби? Риан жооп берди. Жакшы, чогуу барайын. Мен дагы футбол ойногум келген. 17 сабак. Риан мырза, Чежудого барып көргөнсүзбү? Ооба, барып көргөнмүн. Чежуда кандай болду? Жактыбы? Ооба, аябай жакты. Өзгөчө деңиз аябай кооз болду. Ошондойбу? Мен дагы Чежудого баргым келип атат. Суру айым, бул жолку отпускада эмне кылгасыз? Досум менен Сораксан тоосуна барамын. Туан мырза, сиз эмне кыласыз? Мен Чежудого барып келемин. Самолетко билет сатып алдыңызбы? Ооба, жатаканадагы уже эле бардыгын брондоп койдум. 18 сабактын диалогу. Мэрияга кантип барамын? Же кантип барса болот? Минсу жооп берип атат. Автобус же метрого түшүп барасыз. Туан кайра сурап атат. Кайсынысы тезирээк? Азыр автобуска отурганыңыз тезирээк, же автобуска отурсаңыз тезирээк барасыз. Канчанчы автобуска отурамын? Же канчанчы автобуска отуруп барам? Биринчи же экинчи автобуска отуруп барасыз. Бул жерде мен эки жолу кайталап которгом, эки маанисине тең кете берет дегенди билдирет. 18 сабактын экинчи диалогу. Суру айым, бул жерге чейин кантип келдиңиз? Мен ишканам жакын болгон үчүн жөө басып келдим. Туан мырза, сиз кантип келдиңиз? Мен автобуска отуруп келдим. Ишканадан бул жерге чейин убактыңыз канча кетет? Обычно 30 минутадай кетет. Бирок иштен келип кеткен убакытта машиналар тыгын болгон үчүн, же жолдо пробка десек да болот, пробка болгон үчүн убакыт дагы кичине көбүрөөк кетет. Бул жерде хэса деген словарда компания деп которулат. Бирок корей тилинде ишкана, жумушума баратамын дегенди хэса деп эле айта берсе болот. 19 сабактын биринчи диалогу. Алло, бул жер Хангук эмерек дүкөнүбү? Негизи Хангук бул Корея деп которулат, барысыңыздар билесиздер, бирок бул жерде аталыш болгон үчүн Хангук эмерек дүкөнү деп эле которобуз. Аял жооп берип атат. Ооба, туура. Саламатсызбы? Мен Туанмын. Ким Суми Кважаңним. Кважаңним ошол иштеги бир статусу, жетекчи дегенди билдирет, бирок биз сөзмө сөз которбойбуз. Ким Су айымга телефонду же трубканы берип коесузбу? Ооба, азыр күтө туруңуз. Бир аз күтө туруңуз. 19 сабактын экинчи диалогу. Суру сурап жатат. Чоң айым, көбүнчө кайсыл жактан кийимдерди сатып аласыз? Мен көбүнчө интернеттен сатып аламын. Же болбосо көбүнчө интернеттен көп сатып аламын. Интернеттеги кийимдер кымбат эмеспи? Жок, интернеттеги кийимдер арзан дагы, шоппингге дагы ыңгайлуу. Ошондойбу? Чет өлкөлүктөр дагы корей сайтка регистрация болуп же катталып алса болобу? Ооба, көпчүлүк эле болот. Бирок чет өлкөлүктөрдүн катталгандагы өткөн номери керек. Регистрационный номери керек. 20 сабактын биринчи диалогу. Чоңсо деген уборка, жиноо, тазалоо. Бөлмөнү жыйнабагандыктан аябай кир экен. Ооба, бошобой жүрүп убакыт болбой калды. Азыр чогуу жыйнайлыкпы?
Мейли, азыр кылайлык. Туан мырза бөлмөнү шыпырыңыз, мен болсом чаңдарды арчып чыгам. Экинчи диалог. Кече досум экөөбүз пульгоги жасаганбыз. Пульгоги бул корейский тамак. Аябай кызыктуу болду. Туан мырза сизге тамак жасаган аябай кызыктуубу? Ооба, мага аябай кызыктуу. Же болбосо мага аябай жагат десек да болот. Риан, сагачы? Мага эч кызыгы жок, бирок мен идишти жуу беремин. Ошондойбу? Анда эми алдыда мен тамак жасайын, сиз болсо идиштерди жууңуз. Кандай иш менен келдиңиз эле? Мен Хангук Корей курулуш компаниясындагы Адит деген боломун. Жетекчи менен саат 2-де жолугушум бар болгон үчүн келдим. Жетекчи бир азга сыртка чыгып кетти эле, аз чалып көрөйүнчү. Сүйлөшүүдөн кийин. Жакында келип калат, ичине кирип күтүп туруңуз. Жок, ушул жерде эле күтөйүн. Моника айым, келе коюңуз. Же болбосо кош келиңиз. Рахмат чакырганыңызга. Үйүңүз жакшынакай экен. Рахмат. Үйдү тапканга кыйын болгон жокпу? Жок, дароо эле таап алдым. Бул сизге жаңы үйүңүзгө белек. Мындай нерсени эмне кылат элеңиз? Отура коюңуз. Сизге столду жасашканга жардам берейинби? Жок, баардыгы болду. Бул жерде бир сөздү түшүндүрө кетейин. Мына чиптери деген сөздү карасаңыз, Моника сүйлөп аткандай 4-чү бөлүктө турат. 4-чү сүйлөмдү караңыз. Чиптери деген Корей элинин маданиятына байланышкан сөз. Корей эли мисалы үчүн жаңы үйгө көчкөндү чиптери деп аташат. Анда эмесе 22-чи диалогко өтөбүз. Машина келбей эле турат, тез өтө калайлык. Бул жерден өткөнгө болбойт. Же болбосо бул жерден жолду кесип өтүүгө болбойт. Машина деле жокко эмне болмок эле? Бир канча күн мурун менин досум дагы адам өтпөй турган жерден, же өтүүгө тыюу салынган жерден өтөм деп атып, жараат алып калды, же бир кокустукка учурады деп которсок дагы болот. Анан Туан айтып атат, чынбы? Мен өтүүгө тыюу салынган жерде деле өтүүгө болбойт деген белги турса деле жөн эле жолду кесип өтүп кетемин. Туан мырза, эмдигиде абайлаңыз, теги жерде зебра, Хвангдан подо деген өтүүгө боло турган зебраны айтат. Ошол зебра турбайбы? Кеттик ошол жака. Тезирээк барайлык. Кийинки диалогко өтсөк. Риан мырза, аялдамада тамеки чегүүгө болбойт. Эмне, сыртта дагы чеккенге болбойбу? Ооба, автобус аялдамасында чегүүгө тыюу салынган зона. Ошондуктан бул жерде чексеңиз, штраф, айып пул төлөшүңүз керек. Ошондойбу, билген эмес элем. Риан мырза, мен үчүн сиз 50 миңди сактап калдыңыз, эми ошого тамак алып бериңиз. Эмне деп атасың? Ха. 50 миңди сактап калдыңыз деген жерде польда деген сөз турат. Польда бул зарабатывать, иштеп табуу деп которулат, бирок тексттин маанисинде сактап калдыңыз деп айта берсек болот. Негизи бул иштеп табуу. 23-чү диалогко өтсөк. Чихун мырза, мен Корей досумдун үйүнө мени чакырышты эле. Улуулары бар үйүндө биринчи барып атканым үчүн кичине сарсана болуп атамын. Ошондуктан бир канча мен сурай турган нерселерим бар эле. Эмнелерди билгиңиз келип жатат? Улууларга кандай белек берсек жакшы болот? Негизи жашылча жемиш же суусундук көбүнчө белек беришет. Бирок улууларга эмне жагарын сурап алып, сатып алып барыңыз. Жана белекти берип жатканда 2 колуңуз менен бериңиз. Макул, рахмат. Адит мырза, Кореяда тамак жеп атканда идишти көтөрүп алып, колго көтөрүп алып жегенге болбойт. Ошондойбу, билген эмес элем. Кореянын шиктак деген стол жана дасторкон деп айтсак дагы болот. Кореяда дасторконго идишти коюп жешиңиз керек. Дасторкондун үстүнө коюп алып туруп, анан жешиңиз керек. Мен дагы башында корейлердин тамак жөө этикасын жакшы билбегендиктен кыйналдым. Адит айтып атат, мен азырга чейин жакшы билбеймин. Корейлердин тамак жөө этикасын мага үйрөтүп бериңизчи. Күрүчтүн үстүнө таякчаны сайып койгонго болбойт. Жана
тамак жеп атканда катуу үн менен сүйлөгөнгө же катуу үн чыгарууга болбойт. 24 сабактын 1 диалогу. Хуң мырза, эс алуу күндөр убактыңыз барбы? Ооба, эмнеге? Корей тили аябай кыйын болуп аткан үчүн кичине мага үйрөтүп бере аласызбы? Жакшы. Баса, Хуң мырза, корей тилин кантип окугансыз? Курска баргансызбы? Жок, мен негизи кино көргөндү жакшы көрөмүн, корей кинолорун көрүп үйрөндүм. Супика айым дагы, сиз дагы жакшы көргөн нерселериңизди кылуу менен окуп көрүңүз. Тэхуа. Экинчи диалог. Туан мырза, кайда барып келдиңиз? Машинаны тейлөө боюнча сабак уйрунаттым эле. Же сабак алып жаттым эле. Кийин өлкөмө кайтып барсам, иш издеп калганда пайдасы тийип калар деп үйрөнүп жатам. Мен дагы ошол сабакты үйрөнгөм келген эле. Сабак кандай өтүп атат? Менин азыр кылып жаткан ишиме окшош болгондуктан түшүнүүгө оңой болуп атат. Ошондойбу? Кантип ал жерге катталдыңыз? Веб-сайтка кирип катталсаңыз болот. 25 сабактын диалогу. Лили айым, базар күндөрү эмне кыласыз? Түштөн кийин чогуу шопингге барбайлыбы? Кечиресиз, базар күнү мен чиркөөгө барышым керек. Лили айым, сиз чиркөөгө каттайсызбы? Ооба, базар күн сайын чиркөөгө барамын. Баса, Миёң айым, сиздин диниңиз эмне? Ата-энем буддист болгондуктан, мен дагы кичинекейимден баштап эле буддистский храмга каттаймын. Бирок акыркы күндөрү бошобой бара албай жүрөм. Же акыркы күндөрү бошобой барбай жатам. Адит мырза, бул жерде эмне кылып жүрөсүз? Бул жерде ислам мечитине зыярат кылганы келдим. Бүгүн жума эмес да, бүгүн дагы зыярат кыла бересизби? Ооба, бүгүн зыяратыбыз жок. Атам кичине ооруп калыптыр, ошого убактым болгон сайын келип ушул жерде дуа кылып турамын. Атаңыз батыраак айыгып кетсин. Же болбосо, атаңыз батыраак айыгып кетсе жакшы болот экен. Мен дагы зыярат кылып коеюн. Же мен дагы дуа кылып коем. Кандай себеп менен келдиңиз? Башым ооруп жаткандыктан келдим. Качандан баштап ооруп жатат? Кече түндөн бери. Кече кечинде сырттан тамактанып, ичимдик көп ичип алган окшоймун. Же ичимдик кичине ичип алдым эле. Анда ичимдиктен ооруп аткан турбайбы? Анда тамактан кийин ушул дарыны ичиңиз. Ооба, рахмат. Туан мырза, эмне болду басканыңызга? Бутум бир аз ооруп жатат. Бутуңузду чоюп алган эмессизби? Же бутуңуз чоюлуп калган жокпу? Тезирээк больницага барып көрүңүз. Ушул жакын арада больница барбы? Станциянын жакын арасында, станцияга жакын жерде ортопед больница бар. Эрте менен дагы ооруй берсе барып көрөйүн, рахмат. Экинчи диалог. Кайсыл жериңиз ооруп жатат? Кече күнү тепкичте жоголуп түшүп, бутумду оорутуп алдым. Кана көрөйүнчү, ушул жерди басканда ооруп атабы? Аябай ооруп атат. Бутуңузду чоюп алган турбайсызбы? Бул ичкенге дары жана ушул жериңизге жабыштырганга пластыр жазып берейин. Бирок буту чоюлуп калганда көп жөө басканга болбойт. Отуруп көбүрөөк эс алышыңыз керек. Жана бутуңузду буулап берсеңиз жакшы болот. Же бууга койсоңуз жакшы болот. Макул. Кандай иш менен келдиңиз? Өзүмө банктан эсеп ачайын дегем. Анда сиздин ID картаңыз барбы? ID картаңызды алып келдиңизби? Паспортум боло береби? Ооба, албетте. Бул анкетаны жазып, толтуруп бул жака кол коюңуз. Мына бардыгын жаздым. Текшерүү картасын дагы жасап береликпи? Ооба, карта дагы жасап бериңиз. Кечиресиз, мен чет өлкөгө акча жиберейин дегем, кандай кылышым керек? Сиздин эсеп китебиңизди же картаңызды ала келдиңизби? Ооба, мына эсеп китепчем бар. Эгер китепчеңиз болсо, сиз банкоматка барып колдонсоңуз болот. Жиберүү комиссиясы дагы аз чыгат. Кандай кылыш керек экенин билбей жатамын, жардам бере аласызбы? Ооба, бул жерге сиз эсеп китепчеңизди коюңуз, жиберүү точканы бассаңыз болду. Рахмат. Кандай иш менен келдиңиз?
Открытка жибергим келген. Кайсыл жака жибересиз? Филиппинге жиберемин. Анда открытканы ушул жерге коюңуз. Баса, алуучунун почта номери жок турбайбы? Почта номерди жазыңыз. Алло, бул жер чет өлкөлүк жумушчуларды колдоо борборубу? Ооба, сизге кандай жардам бере алам? Таэквондо үйрөнгүм келген. Ошол жерден дагы таэквондо сабагын алса болобу? Ооба, бизде базар күн сайын сабак бар. Таэквондо сабагы бар. Таэквондону таакыр кыла албагандарга деле боло береби? Албетте, 7-күнү центрге келип, ушул жерден сүйлөшүп көрүңүз. Ушул жерден консультация алып көрүңүз. Макул, рахмат. Кечиресиз, таэквондо сабагына катышкым келген. Таэквондо сабагына катталуум үчүн эмне кылышым керек? Биздин центрде биринчи болосузбу? Ооба, биринчимен. Анда биринчи сизге колдонуучулардын картасын жасап берейин. Андан кийин консультация алып, таэквондо сабагына катталганга болот. Сиз чет өлкөлүк ID картаңызды алып келдиңизби? Ооба, мында турат. Же болбосо ооба, мынакей.